Шавкат Мирзиевди баккан кыргыз аял. Азыркы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин балалыгы татаал болуптур. Айттырбай келген ажалга айлаганча энесинен эрте ажырап аталуу арсыз жетимге айланат. Коңшу жашаган кыргыз келин өз уулундай жакын көрүп, меримин төгүп көз салып жүрөт. Жатынын жарып чыккан уулундай сүйөт. Акылдуу дыйкан кыргыздар тууган эне эмес, баккан эне деп бекер айтпайт. Бешигиндеги баланын бек болоорун ким билет дегендей, коңшу энесинин көзү тирүү кезинде Шавкат Мирахимович Өзбекстандын премьер-министри кызматын аркалап калат. Коңшу энеси улгайган кезде көз жумат. Премьер-министр уулу акыркы сапарга узатуу тажыясынын башында өзү туруп, кабыргасы кайышып, акыркы сапарга өз колу менен узатат. Бата кылганы келген өзбек, кыргыз, тажик жана башка улуттар жакшылыкты унутпаган, улуу башын кичик кылып келген өкмөт башчысына ыраазы болушуп, ак баталарын беришет. Айтайын дегеним, Дөлөт башка келгенде кечеги кейиштүү кездерин тез эле унутуп, бир кезде колдоп жөлөгөн жөн белги каармандарды карабай калган кара баскырлар да кездешет. Тогетери кыргыз менен өзбек элинин кийинки кездеги жылуу мамилелеринин тереңдешине экс-президент Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин эмес, бала чагынан кыргыз меримине бөлөгөн ошол коңшу кыргыз эненин таасири зор деп тыянак чыгарган.